Ош шаарынын кире беришиндеги жол тыгынын жоюу үчүн альтернативдик жол катары курулуп жаткан Т кесилишиндеги жол декабрга чейин бүткөрүлөт. Бул талапты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев койду. Ал курулуштун солгун жүрүп жатканын сынга алып, жетекчилерди жемек алды, анда жумуштун жүрүшүн дыкат көзөмөлдөөнү облус жетекчисине тапшырды. Уюштура билиш керек да. Жумушту уюштура билиш керек. Карап отурсак отура беребиз. Мен чекедемин деп губернатор отура берсе, мэр отура берсе, аким отура берсе, Минтранс отура берсе, элдин иши ким кылат? Элдин ишин чечиш керек, туурабы? Кимдир бирөө бар чечиш керек. Ошого давайте жигитчер, шуну жакшылап карагыла. Өзүңүз сиз башында туруңуз, башында туруңуз. Эгерде кайсыдыр кыйынчылыктар болсо, айтыңыздар мына. Жолдун курулуш иштерин тендерден уткан Вегастрой компаниясы аткарып жатат. Алар жол куруу иштеринин кечеңдешин заводдордун асфальт өз убагында келбей көйгөй жаратып жатканына байланыштырышты. Учурда жерине техникалар тартылып, асфальт төшөө иштерине даярдыктар көрүлүүдө. Асфальт уже келди мына. Себеби бул кечеңдеген себеби мына асфальт ошол маалдарда мына жолуна биздин айланабызда шаардын ичинде, сыртында жол куруу иштери өтө көп болуп, асфальт заводдор жетишпей. Удан дагы зарыл жерлерге асфальт ташып, анан кечеңдеп калды азмасы. Эми азыр мына бүгүндөн баштап асфальт берип, бүгүн 2-3-4 күндө асфальт бүтүрсөк, анан мына лоток, обустройство мына тротуарлар калат. Жалпы долбоор боюнча Т кесилишиндеги жолдун узундугу 4 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө жолдун 3 чакырым 400 метр гана жасалып жатат. Анда асфальт төшөлбөгөн 800 метр жери калган. Ал жайга бир жуманын ичинде асфальт төшөлүп, жол ачылары айтылды. Жол 2 деңгээлдүү болуп, турасы 8 метр болот. Бул жол дагы шаркы айыл өкмөттө карайт. Биз капиталдык салымдар беренесин эсебинен ушу жол жасап берип атабыз. 3 километр 400 2 километр 600 бүгүнкү күндө бүткөн. Ичинде бир көпүрөсү бар, ал да бүттү. Бүгүнкү күндө мына тротуарлар, лотоктор жүрөт. Анан 800 метр калган. 800 метрде бир жума убакыт берди. Ал жетиштүү эле 800 метрин бүтүрөбүз буюрса. Мына бүгүндөн баштап ишке дагы кириштик. Ал эми калган 600 метр аралыгында 28 жеке менчик үй жайгашкан. Ал негиздүү мында жолдун курулушу баштала элек. Жол куруу боюнча азырынча долбоор да толук даяр эмес. Учурда андагы турак үйлөрдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жолду кеңейтүү боюнча макулдугун беришкенин айтышат. Анда бузулушу керек болгон туракча ээлерине компенсация төлөнүп берилет. Ал эми калган жерде мына көзүңөр билесиңер, бул жерде жеке менчик үйлөр менен да сүйлөшүүлөр болгон. Буга чейин алар макулдугун берген. Бүгүнкү күндө ушул баягы независимый оценщик деп коет атпайбызбы? Ошол кишилер проекттин негизинде келип, кимдин жеке менчигинен канча жер ала турган болсок, ошол жерди аныктап чыкса, элге компенсациясын төлөп берип, бул 600 метр жерди дагы ушу ачсак, ушу шаардын ичиндеги мына нагрузкалар азая турган максатта бул жумуш жасалат. Т кесилишинен Ош шаарына кирүүчү жолдун курулуш иштери 2023 жылдын декабрь айында башталган. Бул жол пайдаланууга берилсе, Ош шаарына кирүүдө 6 чакырым жол кыскарат. Жолдун тезирээк бүткөрүлүшүн жергиликтүү тургундар да күтүшүүдө. Болуп аткан абалы өтө жагымдуу элге, а мурунку абал өтө начар эле. Эми канча эртерээк болсо шунча жакшы да, Кудай кааласа. Мурун вообще жакшы эмес эле, азыр жакшы саясат болуп атат, жакшы иштер болуп атат. Оштун Фуркат айылына жакын Т кесилиш деп аталган жолдун экинчи тарабы Привокзальная көчөсүнөн чыгат. Жолдун курулушунун негизги максаты шаардын көчөлөрүндөгү, анын ичинде калаанын кире беришиндеги унаа тыгындарын чечүү болгон. Ага 120 миллион сомго жакын акча каражаты каралган. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.